Бишкек шаарында өткөн жыйында үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүү жаатында Жарандык коом менен Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн ортосундагы кызматташуунун маанилүү натыйжалары талкууланды. Конференцияда USAID тарабынан каржыланган жигердүү жарандар долбоорунун алкагында COVID-19 карата ыкчам жооп гранттар программасынын аяктоосу белгиленди. Бул ыкчам демилгенин аркасы менен үй бүлөлүк жана гендердик зомбулукка чалдыккан 2,5 миңден ашуун адам жигердүү жарандар долбоору тарабынан каржыланган 11 жарандык коом уюмунан социалдык, юридикалык жана психологиялык жардам ала алышат. Иш-чара учурунда 11 жарандык коом уюмунун өкүлдөрү тиешелүү гранттык долбоорлорун ишке ашырууда туш болгон кызыктуу учурларды жана тажрыйбаларды, жетишкендиктерин жана кыйынчылыктарды талкуулап бөлүштү. Жигердүү жарандар долбоору тарабынан үй бүлөлүк зомбулуктун алдын алуу боюнча комитеттерине жүргүзүлгөн мониторингдин жыйынтыктарынын презентациясынан кийин иш-чаранын катышуучулары Кыргыз Республикасынын гендердик жана үй бүлөлүк зомбулукка каршы күрөшүү жаатында өкмөт менен жарандык коомдун өз ара аракеттерин өркүндөтүү боюнча панелдик талкууга катышты. Эң приоритеттүү болуп бул комитеттердин ишинде үй бүлөлүк баалуулукту сактап калуу. Ал үй бүлөлөрдү ажыраштырып, же болбосо бирөөгө мындай бир мындай кастык көрсөтүү деген жок бул жерде. Эмне үчүн ал учур болуп атат талдоо менен ошол зордук зомбулукту көрсөтүп аткан жаранга дагы ошону жүрүм турумун өзгөртүү боюнча, үй бүлөнү сактап калуу боюнча, балдардын келечегин ойлоо менен биргеликте комитеттер жакшы пландарды түзүп, азыр айылдарда иштеп атышат. Негизи бул суроо жалгыз гана ошол чагылган адамдарга эмес, ошо зордук зомбулукка чагылган адамдарга кесепетин көргөзбөйт. Бул балдарга көргөзөт, ошол жерде коомчулукка көргөзөт, ата энесине, үй бүлөсүнө. Албетте бул баягы Кыргызстандын, кыргыз элинин өзүнүн баягы келечегине кесепетин көргөзөт да. Албетте ошондуктан буга системалык подход керек, көбүрөөк көңүл бурушубуз керек. Анан ошол көптөгөн сунуштар бар, ошол сунуштарында дагы айтылат.